Но пшеница обожженная, это сезональная. Бул чап экспедициясы деп аталган топ Кочкор жергесинде археологиялык изилдөө иштерин жүргүзүп жатышат. Литвадан келген окумуштуу археоботаник Гетре Мотузайте менен Кыргыз-Түрк Манас университетинин мугалимдери, студенттери биргелешип биздин заманга чейин болжолдуу 2,5 миң жыл мурунку кадимки кемеге окшош курулуш табышкан. Мына бул жердеги археологиялык изилдөөлөрдүн жүрүшүндөгү кызыктуу объекттин бири ушул кемеге болуп саналат. Бул очок катары дагы пикир айтылды, кемеге катары айтылды, меш катары айтылды. Мындай ал байыркы мезгилде чоң, азыркыдай чоң казандар болгон эмес. Ошон үчүн бул мындай сүйрүрөөк келген казан үчүн эмес, мына ошондой болжолу нан бышыруучу бир курулуштун ордубу деп эсептеп жатабыз. Мына ушул жерден абдан көп очоктун ичинде күйүп бадырак болуп калган буудайдын таруунун калдыктары чыкты. Мына ушул жердеги казуунун жүрүшүндө профессор Гедре ушул жерден 4 чарчы келген азыркы кыштарга окшош дагы бир табылгаларды тапты. Мына ошол жалпы ушул жердеги табылгалар мунун кадимки эле жөнөкөй бир казанды орнотуп от жага турган очок эмес, бул жерде тамак ашты даярдоочу бир меш, балким тандыр дагы болуп калышы мүмкүн деген ойдобуз. Литвалык окумуштуу археоботаник Гедре Мотузайте бул табылга түндүк Кыргызстанда мал чарбачылыгы эле эмес, дыйканчылык дагы өнүккөн деген пикирди жаратат дейт. Где люди постоянно жили и выращивали не только пшеницу, ячмень, но уже тоже. Бул аймакта жашаган эл илгери буудай, арпа эле эмес, башка дан эгиндерин дагы эгип, дыйканчылык кылышкан деген ойдобуз. Улам жыл өткөн сайын климаттын өзгөрүшү менен жашоо дагы өзгөрүп башка багытка түшкөн. Азыр жергиликтүү эл менен сүйлөшсөк дан эгиндеринин аз гана түрүн эгишет экен. Бул табылгалар ушул Кочкор өрөөнүнө дагы жаңы дан эгиндерин эгүүгө болорун айгинелеп турат. Мындан тышкары ушул эле жерде 3000 жыл мурунку турак жайдын орду болушу мүмкүн деген жай табылган. Археолог Кубат Табалдиев бул аймакта илгертен эле кыргыздар жашаган болушу мүмкүн деп эсептейт. Биздин заманга чейинки биринчи кыргыз деген ат менен кездешкен 201 жылдагы Кытай жазма булактары боюнча далилденет. Ал эми археологиялык булактар боюнча андан 2 эсе мурунку мезгилдеги издери генетикалык жактан дагы материалдык маданияты жагынан дагы аныкталып келе жатат. Биздин эле атауларыбыз болуп эсептелет. Тарых бир аз кичине өксүк жазылган. Биздин тарыхта колодору бир бизге тиешеси жок андрондор, анан сактар, анан бир чоочун бир усундар, анан кайдагы бир кыргыз деген эмес, түрктөр, анан караханийлер деп айтылат. Бул саясий тарых. Ал эми археологиялык тарых биздин эң байыркы түпкү тегибиз Теңир тоо менен Алтайдын ортосунда өткөндүгү так эле аныкталып калган. Мына ушуну сабак берген мугалимдер дагы, окумуштуулар дагы, мектеп окуучулары дагы мына ушул жыйынтыкты билип, анан биздин тарыхты кийинки эле 16-кылымда парашют менен түшүп келген эл катары кабыл алышы туура эмес. Кыргыз-Түрк Манас университетинин 2 курсунун студенти Исламидин Нурдинов казуу изилдөө иштерине катышып жүрөт. Тарыхый мурастарды сактап калууга жан өрөгөн Исламидин Кыргызстанда дагы башка көптөгөн тарыхый ачылыштарды жасасам деген тилеги бар. Бул жерде казуулардын жүрүшүндө азыр жана эле агайларыбыз айтып өтүп кеткендей, аябагандай Кыргызстандын тарыхы үчүн эң маанилүү болгон ачылыштар жасалды деп ойлойм. Бирок бул Кыргызстандагы көптөгөн археологиялык эстеликтердин бир гана бөлүгү. Биз изилдей албай, изилденбей жаткан эстеликтер дагы толтура десек болот да. Бирок аны изилдөөш үчүн бизде адистер жетишпейт. Биздеги археологдорду санай турган болсок, биздин кол менен гана санап кое турганчалык адам археологдор аз. Ошондуктан биз азыр жаштар бардыгыбыз эле бул аябай белгилүү болуп жаткан адистиктерди тандап кетпестен ушундай өлкөбүзгө керектүү болгон, ушундай жетишпей жаткан жерди толтуруу, боштукту толтуруш үчүн ушундай адистиктерди тандап, илимге, маданиятка салым кошконго аракет кылышыбыз керек. Ушул эле экспедициянын 2 тобу түндүк түштүк жол өтө турчу аймактардагы тарыхый жайларды изилдеп жатышат.
Археолог Күнболот Акматовдун айтымында мамлекет тарабынан жакшы көңүл бурулбай, жол салуу жана кен казуу иштеринин жүрүшүндө көптөгөн тарыхый мурастар талкаланып жок болуп кетүүдө. Анан Кыргыз Республикасынын тарыхый маданий мурастарды сактоо жана колдонуу жөнүндө мыйзамы бар да. Ал мыйзамга ылайык ушу чоң курулуш боло турган жерде же болбосо жер трансформация боло турган болсо, ал жерде сөзсүз түрдө археологиялык экспертиза өтүш керек да. Археологдор, адистер барып алакты изилдеп, ошо курулуш боло турган жерде тарыхый эстеликтер жокпу? Себеби тарыхый эстеликтер болсо ал бузулат да, курулуш учурунда бузулат, ошон үчүн алар баягы изилденип сакталып калыш керек экен да, сакталып калыш керек да. Кыргызстанда буга чейин дагы көптөгөн тарыхый жайлар, байыркы замандагы колдонулган буюмдар табылган. Бирок алардын кайсыл кылымга таандык экенин Кыргызстандан изилдөөгө мүмкүн болбогондуктан чет өлкөлөргө майда бөлүкчөлөрүн жөнөтүп изилденет. Бексултан Мамбетов, Азаттык, Нарын.